Ороза кармагандар үчүн эки чоң сүйүнүч бар. Биринчиси ооз ачканда, экинчиси ороза кармагандар үчүн Раян аттуу эшиктен кирип, Аллах Тааланын жүзүн көрүүгө барыбызга насип кылсын. 7 каналда Алдындар Айсын теле долбоору эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Биз менен кала бериңиздер. Орозону Кудайым өз даргөйүндө кабыл кылсын деп изги тилек менен бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар. Бүгүн биз ушул бүгүнкү бөлүнгөн убакытта соода сатык мамилеси жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан ар кимибиз соода сатык кылабыз, базарга барабыз, жакшы нерселерди, адал нерселерди алабыз. Деги эле шариятта кандай? Биз менен бирге болуңуздар. Анда ошол дин таануучу имам хатип Кайратбек устазыбыз келген. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Эл журт менен амандашып алыңыз. Алхамдулиллахи раббил аламин ва ла акибату лил муттакин. Вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи вал мурсалин. Мейримдүү, ырайымдуу аламдардын Роббиси Аллах Таалага чексиз мактоолор, хамд саналар болсун. Пайгамбарыбыз Мустафа Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө, куттуу сахабаларга салам салаваттар болсун. Ошол тутуп жаткан орозолорубуз мейримдүү, ырайымдуу, Аллах Тааланын ырайымы түшүп турган куттуу берекелүү Рамазан айы маарек болсун жалпыга. Туткан орозоңуздар, ушул ыйык күндөрү кылып жаткан ибадаттар, окулган таравихтер, тахажжуд намаздарыбыз, кылган дуаларыбыз, максаттарыбыз Аллах Таалам кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсун. Орозоңуз кабыл болсун. Соода сатык деген өзү эмне? Шариятта ушул теманы бир ачып бериңиз. Исламда. Исламда шариятка мунасып келген соода саттыкты Аллах Таала адал кылган. Бул туурасында Кур'ан-ы Каримде Астагфирулла, ахаллаллахул бай'a ва харрама риба. Жана ошондой эле шариаттагы соода саттыктын аныктамасы мубадалатул мал бил мали бит таради дейт. Шариатта балуу болгон нерсени бир балуу нерсеге алмаштыруу бир ыраазылык менен дейт. Мына ушуну биз шариаттагы соода дейбиз. Бул бир шарттары адилеттүүлүк менен, чынчылдык менен, аманаткөйлүк менен кылынган соода болуп эсептелинет. Устаз, анан ошол эми негизи соода саттык дүйнө жүзүндө, анын Азияда, анын ичинде Кыргызстанда болуп атат. Анан ошол соода саттыктын ошол исламдагы шарттары жөнүндө айтып берсеңиз, кандай бир сыпаттап берсеңиз. Азыркы ошол айтып өткөндөй эле шарттары деп ошол эң биринчиден эле ошол соодада чынчылдык болуш керек. Чынчылдык болуш керек, анан адилеттүүлүк болуш керек. Пайгамбарыбыздан хадис келген. Мен гашша фалайса минна дейт. Кимде ким ушул соода саттыкта бир кыпындай айыбын жашырып, мисалы, бир жалганды аралаштырып, бир рибаны аралаштыра турган болсо, алар бизден эмес дейт. Мына ошондо биз билебиз, соода саттык чынчылдыкты талап кылат. Мына ушул шарттары, адилеттүүлүктү талап кылат. Жана ошондой эле азыр бүткүл дүйнө жүзүндө азыр сооданын дагы түрлөрү көбөйүп кетти. Азыр электрондуй соодалар болуп атат, башка. Мына ошол бир кепилдиги бар. Шариатта бир мал болуп эсептелинген нерсени соода кылуу бул мубах болгон да. Алла Таала тарабынан халал болгон соода мына ушулар. Устаз, ана ошол пайгамбарыбыз сахабалары, достору кандай соодалашкан? Кандай соода кылышкан? Алардан ала турган үлгүлөр. Биз сахабалардан, пайгамбарыбыздан ала турган үлгүлөр, мына ошол өзүңүздөргө белгилүү бир окуя бар. Пайгамбарыбыз жана сахабаларга дагы эмне дейт? Афдалул касб бай'ун мабрурун дейт. Бул эң жакшы кесип бул адал соода дейт. Жакшы, Алланын астында адал болгон соода бул эң жакшы кесип делет. Мына пайгамбарыбыз дагы жана өзүңүздөргө белгилүү болгондой сахабаны чакырып, мына ошол жерде сахабанын досторун чакырат. Анан чакырып жана бир эмесин сатат го. Отун сатчу эле. Отун сатып пайгамбарыбыздан жардам сурап келет да. Жардам сурап, биздин ошол рызык маселесинен жардам сурап келгенде, ошол бар эмесини саттырып, буюмуну. Ал буюмга ошол 1 дирхамга сатылат да. Ким алат дейт да, бул сахабаларга жарыя кылып, буну ким алат дегенде 1 дирхамга
пайгамбар садаттагы ага бир жип менен балта алып берет сахабага. Мына ошону алып отунга чык дейт да. Отунга чыгып, ал сахаба барып отун жыйнап, жип менен алып келип сатып, өзүнүн содасын кылып, ошо тиричиликти кылып жашап келет. Мына ошондон бир сабак алсак болот. Соданын адал экенине, шариятыбыз адал содага үндөштүгүнө, рызкы 10 нерседе рызкы берилсе, анын 9-у содада дейт да. Содада береке бар. Содада береке бар. Анан ошол устаз мындай кээде айрымдарда болуп калат. Азыр ушул эт сатып атат, бияктан көрсөтүп атат, кээде илгери сөөгүктөр кошуп коюп ушундай байкабай калып үйүнө келсе эле тигинде же картошкасынын ичинде башкача. Ушул шариятта жазасы же өкүмү кандай? Астагфирулла, азыр өзүңүз туура айтып атасыз. Ар кандай шылуундар, ар кандай соода саттын түрлөрү, алдамчылык аябай күч алды. Мына ушул жана эле айтып өткөндөй, мана гашша фалайса минна дегендей да. Ошол гыш кылып атат. Ал ошол жерден жакшы этти көрсөтөт, бул жагынан октоп атат дегендей да, мындай. Бул нерсе харам болуп калат да. Бул нерсе харам болуп калат. Ачык көрсөтүп, айыбын айтып, кемчилигин айтып сатыш керек, сата турган болсо. Шарияттагы соода деген мына ошол болуш керек. Шариятта макбул болгон байун мабрур деген мына ошол ачык айыбын, кемчилигин айтып, көрсөтүп, анан ошонун баасын чечип, анан ыраазылык менен, бит дароди деп, эки тараптын ыраазычылыгы болуш керек. Мал сатса деле, машина сатса деле. Мал сатса деле, машина сатса деле, эмне сатса деле, сиз айткандай эт сатса деле, алма сатса деле, жылтыратып, башканы көрсөтүп, бул жактан башканы салып бербеш керек. Устаз билесиз, базарларда алып сатарлар бар. Ошолор баягы бир жылкыны бир 5-6 кишиге алып сатышат да. 80 миңден алынган жылкы ошол 120-130 миңге чейин сатылат экен. Ошол шариятта кандай, туура элеби? Бул жерде шариятта бунун өкүмү негизинен туура эле. Себеби ал далдалчы болуп атат. Өзү алып, мисалы, содагер болуп атат да. Өзү бир 80 миңге алса, сиз айткандай 80 миңге алып, аны кайра өз баасын коюп кайра сатып атат да, үстүнө отурупчу. Бул эми болгону ал жерде кемчиликти жашырбаш керек. Кемчилиги боло турган болсо, ошону айтып, могу жерде мындай кемчилик бар депчи. Устаз ушундай, базарда ушундай окуялар болуп калат экен. Мал кармап турса, уюбу же жылкыбы, баласы кармап турат же бир тууган кармап турат, анан тиги клиент тартып келет. Тартып келип, могу жакшы экен деп аябай мындай өзүнүн уюндай алып мактайт да. Мынча литр сүт берет. Болбосо аны эртең менен келип алган да. Ошондой учурларда шарият эмне дейт? Эми биздин шариятка карай турган болсок, негизинен билбеген нерсени билбейм деп же ачык айтыш керек. Же бул кемчилиги бар, же жок. Же мен азыр алдым мынандай. Мен далдалчымын, мен алып сатармын. Мен моундай бага алдым. Бунун кандай кемчилиги бар, мен биле албайм. Мына ушул туура келсе, мына ушул бага ал деп өзүн ачык айтыш керек. Ал жерде жашырып, же болбосо сиз айткандай жок эле нерсени, мына желини шишип турса, мына 10 литр сүт берет деп жок нерсени айта турган болсо, бул сөзсүз түрдө бул жерде харам аралашып калат да. Жок эле нерсени мактап, жок эле нерсени аралаштырып, бул жерде сыдык, жанагы адилеттүүлүк, аманаткөйлүк жоголуп калат да бул жердечи. Устаз, ана ошол соода кылганда же ушундай иш баштаганда Алланын аты менен, дуа менен баштаса береке болот дейт. Ушунун фазилет пайдалары кандай? Сөзсүз түрдө биз ошол гойбка ыйман келтиребиз, Аллахка ыйман келтиребиз. Сөзсүз ошол айтылган пайгамбарыбыздын сүннөтү болгон дуаларды айтып, бисмилла менен кылынган нерселерде сөзсүз береке болот. Айтылат го. Мечиттер бул Алланын үйү болсо, соода саттык базарлар бул шайтандын үйү дейт да. Мына ошо шайтандан коргонуп, ал базарга кирген учурда соода саттыктын бисмилланы, мисалы, дуасын айтып, шайтандан коргонуп кылса, Алла Таала сөзсүз берекесин берет. Сөзсүз ал жерден пайда жакшы көрөт. Эгерде ошол дуаларды айтпастан, өзүң билдимдик менен же ошондой бир буюмдуу нерсенин жакшы жактарын жакшы жактарын айтып эле жаман жагын айтпай, кемчилигин айтпастан, мисалы, айыбын жашырып айта турган болсоң, бул сөзсүз түрдө сооданын берекесин кетирет. Соодада береке бар деп айтылды. Кайсы соода дегенде ошол
шариатка мунасып болгон соодада береке бар. Шариатка мунасып болгон соода кайсы дей турган болсо, ошол айыбыны ачык айтыш керек, жашырбаш керек, чынчыл болуш керек. Мына ошондо Алла Таала береке коюп койгон да. Устаз, анан ошол эки адам турат дейли, бирөөсү мусулман, бирөөсү башка дин өкүлү. Анан башка дин өкүлүнүн табары жакшы, мисалы алмасы дейилчи, жакшы. А беркиники андай эмес. Кимисинен алыш керек? Тандоо. Албетте жана никеде деле мусулманга нике кылыш керек дейбиз. Анан болбосо китебейлерине нике кылсаң болот дейбиз да. Китебейлери дегенде бул ошол Аллахка ишенишет алар деле. Ошол китепке моюн сунунган адамдар. Адал арамды карашат кыйла. Мусулмандарга эң жакын нерсе ошол китебейлери дейбиз. Никеде биз уруксат берип аткандай, мүмкүн ал нерсе адал нерсе боло турган болсо, мубах нерсе боло турган болсо, ошол нерседен соода кылса болот. Анан эгерде ал Аллахка куфр келтирген адам боло турган болсо, Аллахка куфрлык кылып, Аллахка моюн сунбаган адам болгон болсо, сөзсүз түрдө мусулмандыкын алыш керек. Эгерде мусулман ошол шариатка мунасып соода кыла турган болсо, азыркыдай эмес, аманаткөй болсо, чынчыл болсо, мына ошол мусулмандан соода кылганга эмне жетсин? Мусулманды керек болсо өзүбүздүн өндүрүштү колдошубуз керек деп атпайбызбы? Ооба. Ошондой өзүбүздү өзүбүз колдошубуз керек. Өзүбүздөн чыккан өндүрүштү колдоп, мусулмандарды колдоп, сөзсүз түрдө ушуну азыр бойкот деп атабыз, дүйнө жүзүндө көрүп атасыздар. Кимден соода кылып атканыбызды карасак, бул эң жакшы нерсе болот да. Устаз, анан ошо базарларда биздин апалар, эжелер, жеңелер ошол эт жакта болсун, мал жакта болсун, картошка, сабыз жакта болсун, соода сатык кылып жүрүшөт, жанбагайын деп. Оор жумуш. Канда же болбосо жанагындай көтөрөт, бели башы ооруйт дегендей. Ошого шарият эмне дейт? Эркектер соода кылыш керекпи же аялдарбы? Ооба, азыр эми биздин мамлекетибиз светтик, жана ошондой эле азыр шарият менен баардык өкүмдү шарият менен чече албайбыз. Баардыгы эле шариятка мунасып болбой калды азырчы. Негизи биз Египет өлкөсүнө бир аз илим алып келдик. Египетте базар жака түшсөң, мисалы, аял киши көрбөйсүң да. Аял киши жок. Демек аял кишисиз деле соода сатык кылып, тиричилик кылып жашаса болот экен деген тыянак чыгарсак болот да. Бул деген шарият менен жашасак деле болот экен деген нерсе да. Биз ошондой нерсеге жол кое берейик. Биз азыр сиз айтып атасыз, чоң энелерибиз, чоң апаларыбыз депчи. Чоң эмес, чоң апа эмес, азыр жаштарыбыз деле ошондой нерселерди кылып атпайбы? Шариатка мунасып келген нерсе кылсак деле жашообуз болот. Кайра берекелүү болот. Мына ошол нерселерди биз эркектер жоопкерчиликке алып, эркектер үй бүлөнү, нафаканы эркектер камсыздап, өзүбүз соодага чыгып, өзүбүз кыймылдап, уктап жата бербестен, жалкоолукка моюн сунбастан, аялдарыбызды коргоп, кыз балдарыбызды сыртка кетип атат, башка жактарга кетип атат, буларга деле шарият тыюу салат. Тыюу салган нерсе. Бирок бизде эмне кылып атат? Ошол нерсени амал кылып атабыз. Ошол нерсеге биз өзүбүз эркектер деле жоопкербиз. Эркектер деле ошол ушул нерсе үчүн суралып алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан ар бир адам өзүн оңдоодон башташ керек. Мына ушул Рамазан айы нафсти тарбиялай турган ай. Нафс деле эмес, ден соолук, мисалы ашказан, башка ден соолугубузга кам көрө турган ай. Канчалаган жамандыктын эшиктери жабылып, жакшылыктын бейиштин эшиктери ачылып турган учурда ар ким өзүнөн баштап, өзүнү тарбиялап, нафсин тарбиялап турган, жаман адаттарга көнүп калган адатыбызды таштап, жакшы амалдар менен алектенгенге, жакшы амалдарга, жакшы адеп ахлакка, кулк мүнөзгө ээ болууну мына ушул Рамазан айында өзүбүз амал кылып, ошол нафсибизди тарбиялап, кыздарыбызды жакшы тарбияласак, эркек оңолсо бир үй бүлө оңолот дейт. Аял киши оңолсо коом оңолот дейт. Аялдарыбызды жакшы тарбиялап, коомубузга жардам кылсак болот. Эне мектеп, эне медресе. Андыктан ошо аялдарыбызды, кыздарыбызды дин менен, шарият менен жашоого үндөп, талабуллин фаридатун аля кулли муслим ва муслима дейт. Ар бир эркек адам, эркек аялга илим талап кылуу фарыз дейт. Бул кайсы илим десе, ошол кайсы тармакта болсоңуз, ошол тармактын илимин билиштик сизге фарыз. Бул дегенибиз эркекпи, аялбы өзүнүн алдындагы болуп жаткан тармакты
өздөштүрүп билиштиги шарт. Мисалы соода саттыкты деле соода саттыкка барган адам соода саттыктын ар биринин өкүмүн билип алган жакшы. Башка деле мисалы намаз окуйбуз, ар бир адам ушу Куран окуш керек, мисалы илим ошол. Аял кишилер деле кыз балдарыбыз өзүнүн жашоосунда кандай нерсе, мисалы никеде турганда кандай болот, мисалы эркектерибиз деле жаназа жөнүндө мисалы билип алышыбыз керек. Мисалы Египетте жүргөнүбүздө мен бир суктанган таң калган жерлерим ушу дин сакталып калган да кыйла. Мисалы бир үй бүлөдөн бир адам өтө турган болсо, ошол үй бүлөдөн эле өздөрү кепиндейт, өздөрү гусул алдырат, өздөрү жаназасын окуйт да. Бул деген аябай жакшы нерсе да. Жетишкендик. Ар бир адам катардагы эле бир жаран туруп жаназасын окуй алат. Молдого барып жалдырбайт. Молдого барып неме кылбайт. Биздикилер окшоп. Биздикилер ушу молдо жок. Хадисте айтып аткан талап илим, ушу бардык инсаниятка фарз деген ушул да. Ар бир инсан өзүнүн жашоосуна керектүү, өзүнүн тармагын билиштиги бул фарз нерсе да. Маткеримов Кайратбек устаз соода саттыкты өзү кылабы же кайсыл жактан кылат? Ушул сүннөттөрүн айтып өтсөңүз. Биз алхамдулилlah азыр өзүбүздүн сүйлөп аткан сөзүбүзгө биринчи өзүбүз амал кылышыбыз керек. Амал кылынган нерсе сөз таасирдүүрөөк болот го дейм. Андыктан ошол мен азыр насаат кылып айтып аткан ар бир нерсеге өзүм амал кылып, келинчегибиз, кыз балдарыбыз биздики ошол үйдө эле үй жумуштары менен, аял кишиге таандык болгон жумуштар менен соода саттыкты өзүбүз кылабыз. Анан жумушубуз ошол имамчылык. Анан ошол колдон келишинче адал жашоого, шариаттын чегинде жашоого аракеттенип, ошол сүннөткө амал кылып, мисалы базарлар барып калсак дубасын айтып, бисмилла менен карап, анан мисалы эт ала турган болсок, андан сурап, аманаткөй бол. Бул адалбы? Бисмилла Аллаху акбар менен союлганбы? Деп бир оз сурап, анын амандыгын алып, мисалы кепилдигинче кыяматка барганда суралып калбайын деген нерсени мисалы өзүбүзгө амал кылып, ошол нерселерди ошондой кылып колдонуп жашообузга амал кылган аракет кылабыз колдон келишинче. Устаз, кээде ошол сиз айткандай, ошол Кудайдан коркуп амал кылып, сертификатын алып, адалдап сойгондор да бар. Анан кээде ушу адал десе, элдин баардыгы алат экен да. Анан ошентип жазып коюп, же болбосо жанагындай мөөнөт өтүп кетсе деле илип коюп саткандар бар да. Же болбосо өткөндө да бир ушундай окуя болуп калды. Мисалы 60 сом десе, эсептеп атып анан кийин 160 сом деп тиякта кошуп, ушинтип соода кылгандар да бар экен да. Ошолорду мындай шарият, ислам эмне дейт? Шарият сөзсүз ал нерсе харам болуп калат да, ал нерсечи. Биз айтып атпайбызбы? Шариатка мунасып келбей калып атат да алчы. Шариаттагы соода деген эмне деген деле биз биринчи эле ошол аманаткөйдүктү айтып атабыз. Биринчиден өзү мусулман адам хоснузон болуш керек. Бул дегенибиз бирөө жөнүндө бир жакшы күмөндө болушубуз керек. Бул жакшы күмөн көп нерсени ачкыч. Эгерде хоснузон болбосоңуз, шек күмөнгө бара бересиз. Биз шек күмөнгө барбастан, мисалы, ошол адамды аманаткөйлүгүнү сурап, тактап, мунун адалбы, чындап деп сурап алышыбыз керек. Анын эгерде ошол адалданбаган болсо, анын өкүмүн биз көрө албайбыз, биле албайбыз. Аны Алла Таала билет. Алла Таала көрүүчү, билүүчү, бардык жерде көрүүчү, билүүчү. Антип ошондой кылып соода кылып аткандардын жазасын Алла Таала берет. Адилеттүү зат. Бул андай кылыштык шариатка туура келбейт. Бирөөнүн акысына кирип коюп атабыз. Жалган айтып, ошол эскирип калган нерсени сатып коюп атабыз. Же болбосо ошондой таразадан уруп коюп атабыз. Бул нерсени Алла Таала Куранда катуу айткан. Ошол дозоктун оту болсун деген да. Вайлун шадидун дейт да. Өтө азап дозок болсун. Кимге десе ошол таразадан урганга, гыш кылган адамга, соода саттыкта ушинтип жалган жаша айтып соода кылган адамга дозоктун эң катуу азабы болсун деп Куран Каримде ачык келип атат. Анан устаз, кой сатсын, эчки, уй, жылкы ушундай сатып атканда далбалчылар, уртомчулар болот, анан колду кармайт дагы. Силекей берет го мынчага берип, мынчага депчи. Ушул сүннөтпү же сүннөт эмеспи? Эми бул нерсе бул биздин Кыргызстанда ушул адат болуп калган нерсе болуш керек. Адат, Бирок сүннөттө
ыраазычылыкты сураштык бар. ооба түшүрүш эмес да Түшүрүш эмес. Эгерде бул сатуучу деле күйбөш керек да. Сатуучу деле өзүнө мунасып болгонун, өзүнүн пайдасын көрүп анан сатыш керек да. Анын эле болбой эле түшүр. Колун Силикей берет да. колун оорутуп. Жамаат кыйкырып турат. Бер депчи. Анан ошол жерде отурса баягы артына сатып жүрүшү мүмкүн да. Ооба. Ал жерде ыраазылык кетип калат да. Биз жана эле аныктамасында айттык го. Мубадалатул мал бил мал бит таради депчи. Ыраазычылык менен эки тараптын ыраазычылыгы болуш керек. Сүннөткө мунасып сен бир эки жолу сурап кой. Анан бербесе, болду, ошол бага ал. Эгер ала албайсыңбы, анда басып кетер. Башка мунасып келген адам алыш керек. Анан тигини ортого далдачылар салып алып эле бакырып эле жанагыны коркутуп үркүтүп эле анча бизге окшогон эмелер унча калбай артына берип жүрүшү мүмкүн. Ооба, сүрдөйт, алар толкунланып. Анан кийин биринчисин жөнөтөт, экинчисин жөнөтөт, ушинтип баягы базардын бир мафиясы бар да, билинбеген менен. 5-6 он чакты киши болуп тургандан кийин тиги киши сүйлөп койгон, ал тыйын чыгарып берип коет, ошентип отуп анан мындай зордоп атып алат да. Анан ошону өткөндө бирөө сүннөт дейт. Анан мен азыр айтып атпайсызбы, бул эми адамдын ыраазычылыгына депчи, туурабы? Улам түшүрөт да. Демек, бул эми баягы зордоо болуп калат экен да устаз, Бул эми зордоп баягы чочутуп зордоп болушунча арзан алганга аракет кылып аткан эмеси да бул. Бул биздин адатка айланып калган ал базардагы көрүнүш. Бирок сүннөткө мунасып кыла турган болсок, бир эки жолу сура, 3 жолу сура болду. Аны силкилдетиштин кереги жок, башка кылыштын кереги жок. Анын дагы ыраазычылыгы сөзсүз керек. Ошондо акыт байланат. Яна акыду бил ижаб вал кабул дейт. Бирөөнүн сунушу менен сиз мисалы сатуучусуз, сиз сунуштайсыз. Мен мына нерсени сатам анча сомго. Менин макулдугум, макул, мен ушул нерсеге ыраазымын. Ал эки тараптын ыраазычылыгы менен акыт байланат ошол. Анан кийин эле зордоп эле аны эме кылып, ыраазычылыгы жок болуп калса, ал жерде береке жок болуп калат. Мына ошон үчүн берекесин таппай жүрөт да канчалаган адамдарчы. Эгер ошол жерде ыраазычылык менен кылса, содада береке бар деп Алла Таала өзү айтып атат. Ырыс 10 нерседе берилсе, 9-у содадан дейт. Бул нерсе, бул деген сода сатыкта береке бар, адал жашоо деген нерсе бар. Устаз, сиз мындай сода сатык кылып көрдүңүз беле жашоодо? Биз мурда жаш кезибизде ошо магазинде отурганбыз. Ал магазинде сода дегенде ценаны коюп коесуң. Ошо ценада түшүр деген нерсе болбойт да. Магазинский ценалар деп түшүрүп отурбайсың го. Ошондой содада иштеп жүргөнбүз. Кааласа алат, кааласа албайт, Ооба. Модан бер десе алып бересиң, анча сом акчасын эсептейсиң. Анан сиз айткандай мал базарлар аралашып, же болбосо мындай продукта аяк бияк тартып отурган эмеспиз. Содада аралашып. Устаз, билесиз, мындан канча жыл мурда ковид болду, жаман оору. Анан ошол учурларда баягы эл чыга албай, базарларга бара албай, анан ушундай бир учур болду. Эсиңиздеби? Ундар кымбаттап, жок, анан ошону алып сатарлар. Баягы мамлекет коюп берген нарк бар да, анан ошодон канча эсе көп кошуп сатып атты да. Ошондой учурларда биздин ислам эмне дейт? Аны эл мажбур алат. Ооба. Бул нерсеге ислам, Куран өтө катуу жаза айтат да бул нерсегечи. Себеп адам муктаж болуп турганда ал нерсени көтөрүү бул өзү туура эмес да. Ошол мажбур болуп аткан нерсени пайдаланып атат да бул жердечи. Башка маалда ошол эле ценада сатып жүргөн, арзан баада эле сатып жүргөн. Именно келип ошол муктаждык пайда болгон учурда ал жерге көп отуруп алып атат да. Бул өтө туура эмес нерсе. Өтө катаал нерсе десек деле болот. Мисалы жөнөкөй эле мисал айтып өтөйүн. Шеригиңиз менен эмеде талаада жүрүп калсаңыз, сапарда болуп калсаңыз, дара таш керек, суу жок болуп калды. Анан ошондо айтат да шарият. Эгерде сууну ошол маалда өз басына ала ала турган болсоң, саткан болсо, ошол басына сатып алып дарат ал дейт да. Эгерде ошол сууну 3 эсе өзүнүн басынан кымбатка сатып атса, сен муктаждыгынан пайдаланып, анда ал сууну албастан суу жок деп таямын менен намазыңды оку дейт да. Бул деген караңыз эмне деген нерсе. Бул деген азыркы эле биздин айтып аткан окуяга түшүп атат да. Биз ошондой муктаждык болуп турган маалда 2 эсе 3 эсе кымбат коюп туруп саткандык бул өтө шариятка туура келбеген нерсе. Эми анын азабын Алла Таала берет. Бул дүйнөдө бербесе дагы сөзсүз акыретте берет деп ишенебиз да. Устаз, Алла разы болсун, эмне болду? Бал сатканда да кээде ооруп калган малдарды сатат, өздөрү билет да, жаманын алып барып сатат.
анан саткандай сүйүнөт, мен аябай жакшы саттым депчи. Демек бул өкүнүч экен да. Бул дүйнөдө, о дүйнөдө. ооба. Бул деген эми Кайтат. Сөзсүз кайта турган нерсе. Себеби шариятка туура келбеген соода болуп атат да булчу. Шариятка мунасып келбеген. Шарият адамдын эмесини, даражасын улук кылып койгон. Инсанияттык деңгээлди улук кылып койгон. Биз аны үстүнөн күлгөн болуп калып атабыз да. Биз сизди Алла Таала инсаниятты өйдө көтөргөндүктөн биз анын үстүнөн күлгөндөй болуп, мен буга мындай нерсени сатып койдум, манчага сатып койдум депчи, оорулуу малымды сатып алдым деп шылдың кылган болуп калып атабыз да. Бирок Аллах Таала көрүп турат. Аллах Таала көрүп турат. Бунун азабын бул дүйнөдө албаса дагы сөзсүз акыретте алат. Машина саткандардын айрымдары ушул жанагы моторго май күйүп көрөт турбайбы? Үйүн өзгөрүлөт экен, жаман түтүн чыкпай калат экен, анан жана километр часты арка түрдүрмөй ушундай айрымдар бар экен да. Демек, бул мындай бир өтө ойлоно турган актуалдуу маселе экен устаз. Бул азыр эң ушул соода сатык өзү бул муамела да. Бул адамдардын ортосундагы мамиле да. Омар разияллаху анху айткан, эмне деген? Соода сатык бул жөн гана пайда көрүү эмес дейт да. Бул соода сатык бул адилеттүүлүк, бул чынчылдык, бул мамиле дейт да. Адамдардын ортосундагы мамиле дейт. Бул соода сатыктын ар биринин өкүмүн билмейинче соода сатык кылба дейт да, Омар разияллаху анху. Андыктан ошол соода сатыктын өкүмүн билип, биз ошо шариятка мунасып жашайбыз десек, мусулманбыз десек, биз ошо шариятка мунасып соода кылышыбыз керек. Анан келип биз альхамдулилля мусулманбыз дейбиз, бирок кылган ишибиз мусулмандын иши болбой калып атат. Келип октолгон нерсени сатып атабыз, октоп сатып атабыз, жалган айтып айыбын жашырып сатып атабыз. Бул нерселердин бардыгында Аллах Тааланын каары түшөт, сөзсүз азабы болот. Жана эле хадистерде айткандай, ошол ким кыш кыла турган болсо, ал мусулмандардан эмес дейт. Бул деген иманиятка бир залакасы тийип калышы деле мүмкүн. Себеби биз шариятка каршы келген ишти кылып атабыз. Шариятка чоң күнөө кылган адамдарды биз куфур деп айта албайбыз, имандан чыгара албайбыз, бирок бул чоң күнөөнүн азабы чоң болот да, азабы ачуу болот. Устаз, Алла разы болсун. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип, соода сатык боюнча жалпы элге, мусулмандарга жакшы маалымат бердиңиз. Эми дуалар кабыл болот дейт, бир дуа менен жыйынтыгыңыз. Амин. Аллахумма барик лана фима разактана ва кина азабан нар. Аллахум ушул берекелүү, куттуу, Аллахтын ырайымы түшүп турган, шайтандар байланып, бейиш эшиктер ачылып турган Рамазан айында кылып жаткан ибадаттарыбыз, окулуп аткан намаз, таравихтер, кылынып жаткан хатмы Курандар, кылып аткан ибадат максаттарыбызды Аллах Таалам кабыл кылсын, эки дүйнө бактылуулук берсин, эли жерге тынччылык, аманчылык, токчулук, береке, фейиз берсин. Ушул жаман адаттардан арылып, жакшы адаттар менен, култ мүнөздөр менен адаттанууну Аллах Таалам насип эткен болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Бирахматика я архамар рахимин. Алла разы болсун, урматтуу тилегөөчүлөр, урматтуу бүр туугандар. Кудай Таала бизди ушул ак эмгек менен туура, ошол шариятка туура келген соода сатыкты баарыбызга насип кылсын. Анткени ар бир иштин өзүнүн суроосу, анан жообу бар. Кудай Тааланын астында шерменде болбосун деп тилек кылабыз. Кудай Таала бизди эки дүйнөдө шерменде кылбасын. Устазыбыз жакшы насааттарды айтып берди. Кудай Таала ошол айткан насааттарга, хадис аяттарга амал кылуучулардан кылсын. Биздин суроолорубузга имам хатип, дин аалымы Маткаримов Кайратбек устаз жооп берди. Кийинки ободон амандашканга чейин, ассаламу алейкум.